Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Кылмек Салбай уулу, саламатсыздарбы. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин жетекчилиги билим алып жаткан студенттер менен жолугушуу өткөрүштү. Студенттер менен тыгыз байланышта иш алып баруу менен аларды ар тараптуу өнүктүрүү максатында аңгиралык өкүлдөр биздин окуу жайга келишти. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан студенттер менен университет жетекчилиги жана Ош шаарындагы тиешелүү кызматтардын кызматкерлери жолугушуу өткөрүштү. 19 октябрь социалдык кызматкерлердин күнүнө карата биздин студенттер атайын иш-чара уюштурушту. Техника илимдеринин доктору, профессор Арзиев Журамамат Арзиевич быйыл 70 жашка толду. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү, биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжи 2004 жылы университеттин окумуштуулар тарабынан атайын орто билимдүү адистерди даярдоо максатында ачылган. Бүгүнкү күндө бул колледжде ар кайсы багыттагы орто билимдүү адис болууну каалаган 5000ге жакын студент билим алат. Бул окуу жайдын негизги максаттарынын бири ата-энесинен алыстап келечекке билим алууну максат кылган жаш улан кыздарды билим берүү менен бирге коомдо ордун татыктуу таба алган инсандарды калыптандыруу болуп саналат. Бул максатта технологиялык колледждин жетекчилиги студенттер менен ар дайым жолугушуу өткөрүп келет. Бул жылы да технологиялык колледждин директору Саадалов Төлөнбай Ысманович студенттер менен кезектеги жолугушууну баштады. Балалыктан али арыла элек өспүрүмдөр үчүн башка чөйрөгө тез эле көнүп кетүү оңойго турбайт. Ошондуктан Төлөнбай агай алардын ар биринин жеке маселелерин укканга дагы көңүл бөлүп, алардын арасында болуп жаткан баардык маселелер жеке өзүнүн көзөмөлүндө чечилерин тууралап айтып өттү. Андан сырткары, университеттеги социалдык өнүктүрүү жана жаштар иштери департаментинин жетекчиси дагы бул иш-чарага катышып, студенттердин негизги милдети жана укуктары жөнүндө кеңири маалымат берди. Адамдар арасында лидер деген ким? Кандай сапаттарга ээ? Мен канткенде лидер болом деген суроо ар дайым жаралып келет. Бардык эле адамдар бул түшүнүктү өздөрүнүн деңгээлинде ар кандайча кабыл алышып, аракетине жараша лидер болгусу келишет. Дал ушул адамдар арасында кантип кадыр-баркка ээ болуп, алардын башын бириктирген бир күчкө ээ болууну каалаган жаштар үчүн атайын Анталия мамлекетинин камкордук уюмунун өкүлдөрү биздин студенттер менен жолугушуу өткөрүштү. Лидер бул алдыга койгон максатына, иш аракетине пикирлештер менен биргеликте тайманбай, эч нерседен коркпой иш алып барган инсан. Лидер деп бирөөнүн үстүнөн башкарып иш кылган адамды түшүнүшүбүз керек. Ал топтогон тобу менен биргеликте алдыга чоң план коюп, тоскоолдуктарга карабастан максатына жете билген адам. Дал ушул лидерлик сапатты биздин студенттердин арасында калыптандырып, аларга лидерлик бардык жактарын үйрөтүү үчүн Англия мамлекетинен камкордук уюмунун өкүлдөрү биздин университетке келишип, студенттерге сабак өтүштү. Бүгүн биз Камкордук деген организациянын атынан келдик Оштуга. Биздин максатыбыз болсо, кайсы жерге барсак, келечектеги лидерлерди даярдоо. Именно Кыргызстан үчүн. Биз аябай кубандык. Бүгүнкү күн Оштуда жаштар комитет менен жолугуп алдык. Биздин меймандарыбыз Америкадан келген, сулуш алдыкылар менен сонун суроолор берди студенттер. Мен үмүттөнөм пайдалуу жооптор болду. Күбөнүчтабыз, келечекте дагы күтөбүз. Бул лидерлер кантип Кыргызстанды өзгөртөт. Биздин максаттарыбыз келечектеги лидерлер даярдоо. Биз ишенебиз, университеттерде бул Кыргызстандын келечектеги лидерлер кайсы сферада болсо деле университеттен чыккат. Биз билебиз, дүйнөдө 1% университетке катышат, да, бул дүйнөнүн саны боюнча. Бул 1% аябай күчтүү пайыз. Биз ушул пайыз менен иштегибиз келет. Лидер чынчыл, айткан сөзүнө турган, башкага үлгү болгон, кылган ишинен майын чыгар аткарган, жоопкерчиликтүү болушу керек. Кандай гана оор кырдаал болбосун тобун таштап кетип калбай, аларга күч берип, кыйынчылыктан бирге чыгып кетүүнүн жолун таба билген сапатка ээ болуусу кажет. Эң негизги сапат өзүнүн керт башын эмес, ага ишенип, лидер кылып шайлаган командасын ойлоо кажет. Жоопкерчиликти мойнуна алып, көп жумушту бүтүрсө да мен кылдым дебей, бул ишти биз аткардык деген жалпычылык позицияны көтөрө билүүсү абзел. Бул лидерликке тиешелүү сапаттар тууралуу студенттерге кеңири маалыматтар берилди. Ал эми аталган иш-чара Ош технологиялык университетинин интеллектти өнүктүрүү борборунун жетекчилиги тарабынан уюштурулду. Биз бүгүн ушул биздин чет элден келген меймандар биздин волонтерлор менен жолугуп, интеллект өнүктүрүү борборунда ушул биринчи курстар волонтерлор жана экинчи курстар волонтерлор менен жолугушту. Алар менен жолугушуу лидерство боюнча бир аз маектерди сүйлөштүк. Анан алар студенттер өздөрүн кантип жогорулатат, кантип лидер боло алат деген суроо жооптор менен пикир алгашышып, кызыктуу талкууга айланып,
өз жооптарын татыктуу ала алышты деп эсептейм. Бул иш чаранын негизги максаты ушу студенттерди лидерликке, мындайча айтканда, патриоттукка үйрөтүү болгон. Ушул жөнүндө атайын чакырылган коноктор келип кетишти. Келечекке умтулган жаштар көп. Замандын ыргагы менен анын талабына жараша билим алып, коомдо татыктуу ордун табууну максат кылгандары да аз эмес. Ал эми коомго ылайыкташтыруу үчүн ар бир адам сөзсүз түрдө өзүнүн ар тараптуу өнүктүрүү колго алуу керек. Биздин университеттеги интеллект өнүктүрүү борбору билим алып, келечекке умтулган жаштарды бириктирип, алардын суроо талабын канааттандырып, билим алуу менен бирге заман талабындагы инсан болуусуна шарт түзүп келет. Биз өзүбүздү кантип өнүктүрүшүбүз керек, ушул боюнча көптөгөн талкууларды жүргүздүк. Өзүбүзгө жакшы нерселерди алдык. Кыргызстанды кантип өнүктүрсө болот, ошол боюнча да кыйла талкуу кылдык. Лидерство бул адамды өзүн кантип өнүктүрүү, ошол боюнча кыйла талкуу болду. Мен өзүмдү кандай өнүктүрүшүм керек, бош убактымды эмнеге коротушум керек. Мен бош убактымды текке кетирбешти үйрөндүм. Азыркы көпчүлүк учурда жаштар бош убактысын текке кетиргени болот. Мен бош убактымды текке кетирбей, өзүмдүн кызыкчылыгыма коротушты үйрөндүм. Мында биз өзүбүз көптөн бери жооп ала албаган суроолорго жообун алып, алардан бизге мына мотивация берип кетсем болот. Алар ошол бизге бир багыт берип, мындан кийин эми кандай лидерство жүргүзсөк болот, коомдо өзүбүздүн ордубузду кантип тапсак болот, ошол жөнүндө бизге маалымат берип кетишти. Келечек жаштардын колунда. Бүгүнкү муунду кандай тарбиялаган болсок, өзүбүздүн келечегибизди дал ошондой элестетүүгө аргасызбыз. Ошондуктан жаштардын тарбиясында бүгүнкү күндө эмнелер талап кылынган болсо, ошолорду берүүгө милдеттүүбүз. Быйылкы 2019-2020 окуу жылында Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын дээрлик бардыгына алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн келип, билим алууну каалаган студенттердин саны арбын. Бул максатта биздин окуу жайга дагы чет өлкөлүк жарандар ар кайсы багыттагы адистиктерге тапшырып, учурда окууларын улантып жатышат. Жаңы жерге жаңы шартка туш болгон студенттер үчүн окуу жайдын ректору, профессор Абидов Абдыкадыр Омарович баштаган окуу жайдын структуралык бөлүмдөрүнүн жетекчилери, Ош шаардык ички иштер министрлигинин аймактык тескөөчүсү Акунов Аскат, Ош шаардык калкты каттоо кызматынын бөлүмүнүн кызматкерлери жана Ош облусунун чек ара көзөмөл өткөрүүчү жайдын жетекчиси Аланов Талгат мырзаларынын катышуусунда атайын жолугушуу өткөрүлдү. Ректор өз сөзүндө чет өлкөдөн келген студенттерге окуу жайдагы түзүлгөн шарттарды, андагы мүмкүнчүлүктөргө кеңири токтолуп, чет элдик студенттердин татыктуу билим алуулары үчүн бардык шарттар түзүлөөрүн белгиледи. Мындан тышкары чакырылган тийиштүү кызматтардын өкүлдөрү чет өлкөлөрдүн Кыргызстан мамлекетинин мыйзамдары жана тартиптери тууралуу кенен токтолушуп, маалыматтарды беришти. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттердин суроо сунуштары айтылып, тийиштүү органдар айтылган маселелерди карап чечип берилери айтылды. Социалдык иш адамдардын топторунун жашоо тиричилигине тиешелүү деңгээлин камсыз кылуу жана жашоо тиричиликтин оор кырдаалдарынан арылуу үчүн, алардын өз мүмкүнчүлүктөрүн активдештирүү үчүн аларга социалдык, медициналык, психологиялык, педагогикалык, социалдык укуктук жактан жардам көрсөтүү максатында аларга мамлекеттик жана мамлекеттик эмес таасир көрсөтүүнүн түрү. Биздин социалдык иш адистиктеринин студенттери 19 октябрь социалдык кызматкерлер күнүнө карата атайын иш чара уюштурушту. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжекелер жана студенттер. Биз бүгүн 19 октябрь социалдык кызматкерлердин күнүнө карата Ош тазалык ишканасынын кызматкерлерине кичине болсо да өзүбүздүн жардамыбызды тийгизип коюуга кириштик. Ошону менен бирге эле биз тазалык иштерине жардам берүү жана андан сырткары кофе брек менен бир аз да болсо аларды сүйүнүп коюу максатында ишке кириштик. Анда эмесе кеттик. Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетине караштуу бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын жааматы социалдык иш күнүнө карата иш чараларды уюштурушту. Бул иш чарага биринчилерден болуп CR19 тайпасы Ош шаарындагы Ыйык Сулайман тоосунун айланасын тазалап, шаардын жашоочуларына жагымдуу маанай тартуулашты. Университет окуучулары келди, студенттери, рахмат ушуларга. Алла ыраазы болсун. Баардыгы ден соолук болсун. Ден соолукту алып ойноп жүрө беришсин. Андан соң CR18 тайпасы таң эртеден иш баштаган тазалык ишканасынын жумушчуларына эрте менен азыктанууга ысык кофе, печенье беришти. Ошол учурда жумушчулардын колуна шыпыргы күрөктөрдү алып, шаардын тазалыгына өз салымдарын кошушту. Таңкы маанайыңар ачык болсун, ушу көңүлдүү болсун. Ушу берген кофеңердей ысык, ширин, таттуу.
Ол ар дайым бириңерге бириңер ушу жөлөк болуп, ынтымак болуп жүрө бергиле алтындар. Кыргызстанда өнүктүргүлө. Сыйыр 17 тайпасынын студенттери социалдык жакта муктаж болгон адамдарга моралдык жана материалдык жардам берүүнү максат кылышып, акция өткөрүштү. Акцияда түшкөн акчага керектүү буюмдарды, таттууларды сатып алышып, социалдык иш күнүнө карата Ош шаарынын Боорукердик үйүндө жашаган жардамга муктаж кары картаң жана жаш балдарга билектерди тапшырып келишти. Биз бүгүн Ош технологиялык жогорку окуу жайыбыздын экономика жана башкаруу факультетинен бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын башчысы Кедейбаева Жамал Арстаналиеванын демилгеси менен ушул келе жаткан 19 октябрь социалдык күнүн ар дайым демилге көтөрүп, бүгүнкү карлар үйүнө, Боорукердик үйлөрүнө, балдар үйлөрүнө келип кабар алабыз. Биздин мугалимдер жамааты, студенттерибиз ошол жакшы демилге менен бүгүн карлар үйүнөн кабар алып, өздөрүнүн боорукердигин көрсөтүп, балдар менен болуп, колдорунан келген мүмкүнчүлүктөрүн менен бардык нерселерди алган нерселерибизди таркатып, жакшы сөздөрдү айтып, карлардын көңүлүн, балдарыбыздын көңүлүн бир аз көтөргөнгө аракет кылдык. Биз ошо кафедра башчыбыздын Кедейбаева Жамал эчкенин демилгеси менен жана студенттердин жардамы менен кече жана бүгүн атайын ошо коомдук иш-чараларды 19 октябрь күнү социалдык кызматкерлер күнүнө карата атайын ошо кайрымдуулук иш-чараны баштадык. Бүгүнкү күнү Ош шаарындагы ошо боорукерлик карыялар жана балдар үйүнө келип, кечеги студенттердин жардамы менен акча тыйындарды чогултуп, бүгүн ошо белек белчектерди алып келип, аларга кичине болсо дагы кубаныч, жашоого болгон көз карашындагы кичине болсо да демилгеси кошойлу деп ошо кайрымдуулук иш-чараны баштадык. Ош технологиялык университеттин экономика жана башкаруу факультети келип отурушат бүгүнкү күндө. Бул студенттерди бизге мен бүгүнкү күндө айтып кетким келет. Бүгүн эле эмес, дайым эле бизден кабар алып, ушул четте калышпай келип, өз колунан келген белектерин алып келишип, ушу таттууларын алып келишип, биздин ата-энелерибизден кабар алып турушат. Ош технологиялык коллежинин социалдык технологиялар жана гуманитардык илимдер кафедрасынын жааматы студенттери менен биргеликте тегерек стол жана башка иш-чараларды уюштуруп келишет. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева да социалдык иш күнүнө карата социалдык иш багытындагы студенттер менен жолугушуп, эне бала көйгөйлөрү жана анын чечүүнүн жолдору деген темада конок лекция өтүп берди. Бул иш-чараны уюштурууга демилгени көтөргөн экономика жана башкаруу факультетинин бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын башчысы Кедейбаева Жамал Арстаналиева жана ушул кафедранын жалпы жааматынын эмгектерин көрүүгө болот. Кыргыз илиминде өзгөчө орду бар Илимпоз техника илимдеринин директору, профессор, илимге кошкон салымдары үчүн бир катар мамлекеттик сыйлыктардын ээси, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмүнүн жаратылыш ресурстарынын комплекстүү пайдалануу институтунун директору Арзиев Жоромамат Арзиевич быйыл 70 жашка толду. Агайдын илим менен бирге эл чарбасына пайдалуу ойлоп табуулары биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн зор табылга болуп калмакчы. Агайдын илим жолундагы жетишкендиктери тууралуу кийинки материалда. Бүт өмүрүн илимге арнап, анын бардык кыйынчылыктарын көрүп, ошол жасап жаткан ишинен канаат алып, өз жашоосун өзү каалагандай куруп алган илим адамдар арабызда аз эмес. Алардын бири техник илимдердин доктору профессор Арзиев Жоромамат агай. Агай 1949 жылы Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Кыргызстан айылында жарык дүйнөгө келген. 1966 жылы орто мектепти бүтүрүп, ошол эле жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика-математикалык факультетине физика адистиги боюнча тапшырган. Жашоосундагы илим чөйрөсүнө багытталган кадамы дал ушул жерден башталат. Жана бүгүнкү күндө окумуштуулар арасында Жоромамат Арзиевич деген кайталангыс илимпоздун бар болушуна шарт түзүлгөн. Мамлекетибиздин түштүк аймагындагы белдүү, кадыр бартуу, сый-урматка ээ окумуштууларыбыздын бири Арзиев Жоромамат Арзиевич майда бөлүкчөлөрдүн адгезиясы, көмүрдүн калдыктарынан жер сыгымдыктерди алуунун технологиясы, экология жана башка багыттар боюнча адис катары жаш адистерге илимде жол көрсөтүп, өзүнүн жан дүйнөсүн илимге арнап келе жаткан инсан. Жоромамат Арзиевич өз жашоосунда дээрлик 30 жылын Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмүнүн алдындагы жаратылыш байлыктар институтун түптөөгө,
өлкөбүздөгү илимди өнүктүрүүгө сарптаса жалпысынан 50 жыл убактысын билим берүү системасына, башка айтканда жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого сарптап келет. 1975 жылы Жором Маматарзиевич Фрунзе политехникалык институтунун аспирантурасына кабыл алынып, Москва шаарындагы Карпов атындагы физика-химиялык институтуна жөнөтүлөт. 1980 жылы ушул институтта кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Аспирантураны аяктагандан кийин Оштогу кечки факультетинде, азыркы Ош технологиялык университетинде эмгектенген. Бул жылдары агай окутуучу, ага окутуучу, доцент, кафедра башчысынын милдетин аткаруучу, докторант катарындагы эмгек жолун басып өткөн. Азыркы убакта деле мисалы үчүн биз Жоразович менен дагы эле кызматташып атабыз. Дагы эле университетте, илимдин доктору киши университетте магистрлер даярдаганга дагы чоң салым кошуп атат. Анан мен айтып кетер элем, ушу Жоразовичтин убагында окуган ошол ал убакта кечки факультет болчу. Кечки факультетте окуган бүт азыр бүтүрүүчүлөр мындай сүйлөшүп калсаң, Жоразович жөнүндө аябай жакшы сөздөрдү айтышат. Маматарзиевдин Ош технологиялык университетке кошкон салымы чоң. Эң кичинекей вечерний кезинен баштап Ош технологиялык университетине чейин материалдык техникалык базаны чыңдоого, приборлорду алып келүүгө Жоразовичтин салымы чоң. Жором Маматарзиевич илимий ишмердүүлүгүндө калкка жана эл чарбасына пайдалуу болгон бир нече илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Алардын бири Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү мекемелерден агып чыккан агын сууларды тазалоо жана атмосферага чыгарылган зыяндуу заттардын динамикасын үйрөнүү боюнча көптөгөн иштерди аткарган. Ал эми 1992 жылдан баштап Кыргызстандын негизги байлыктарынын бири болгон көмүрдү отун катары эмес пайдалануу боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзө баштаган. Бул бекеринен мамлекеттик сыйлыкты алган жок ошол иштери үчүн. Өзүбүздүн биздин Кыргызстандын территориясында жер семиргичтерди өндүрүү жок десе, жок азыр. Ошол жергиликтүү сырьёлордон эффективдүү жер семиргичтерди өндүрүү боюнча чоң иштер жасалган. Азырынча өндүрүшкө түздөн түз кирген, курулган заводдор жок болгон менен бул келечекте бул чоң пайда алып келет деп эсептейм. Мына бүгүнкү Кыргызстандын саясатында дагы ушул айыл чарбасын өнүктүрүү, айылдарды өнүктүрүү деген маселенин үстүндө иш болуп атканда, ушул кишинин илимий эмгектери дагы мындай бүгүнкү күндүн актуалдуу темаларынын бири экендигин далилдеп турат. Агай республикадагы гуминдүү күрөң көмүрлөрдөн гумин жер семирткичтерин жана өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн стимуляторлорун алуунун жана аларды колдонуунун проблемаларынын үстүндө тынымсыз эмгектенип келүүдө. Анын үстүнө баягы биз үч түрдүү береке А, Б, В деген үч түрдөн порошок түрүндөгү жер семирткичтерди алдык. Ошол эле гуматташкан минерал жер семирткич алдык жана суюк түрүндөгү береке Г, Г, С, Г деген алып калдык. Эми ушул боюнча буларды мен чыгарып, өндүрүштөн булар мен чыгарып буларды эмеге айыл чарбасында испытаниялар кылдык. Эффект аябай жакшынакай. Республиканын көмүр казуу өндүрүшүндө пайда болуучу рудалык эмес жолбун материалдарды, башкача айтканда каолин жана бентонит топурактарын иштетүү жана гумин кармалуучу материалдардан гуматтарды алуу технологияларын иштеп чыгуу боюнча Жором Маматарзиевич жетектеген Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмүнүн жаратылыш байлыктарын комплекстүү пайдалануу институтунун лабораторияларында бир нече илимий изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Ушул станокта биз ушул станоктун жардамы менен көмүрдүн эң майдасын чаңды бүргүзүүнү уже эксперимент жүргүзүп көрдүк. Белгилүү бир результаттарды алдык. Ошолор боюнча азыр илимий изилдөөлөр жүрүп жатат. Бул аппарат сууну кавитация кыла турган аппарат. Бул өзүбүздүн институттун күчү менен жасалды. Кавитация процессинде биз неге көмүрдү салабыз. Кавитациянын негизинде көмүр талкаланат. Бул лаборатория Жором Маматарзиевич менен өтө тыгыз байланышты иш алып барабыз. Себеби биздин лабораторияда негизинен баягы көмүрдүн күкүмдөрүнө кесектөө боюнча иш алып барылат. Ошол кесектөөгө керектелүүчү материалдардын бири болгон бириктиргич заттарды алууда биз көп иштерди алып бардык. Ошол эле катарда Жором Маматарзиевичтин лабораториясы дагы гуматтарды, көмүрдөн гуматты алуу боюнча иш алып барды дагы. Ошол гуматтарды биз бириктиргич катары пайдаланып,
анын көмүрдү кесектөөдө брикеттерди алууда колдонсо болот экендигин далилдедик. Илимдин адамдары ошол илимдин табиятына жараша мүнөзгө ээ болушат деп айтып коюшат. Жоро Мамат агай өзүн ак ниет, эмгекчил, илимий кызматкер жана ийкемдүү уюштургуч жана мыкты жетекчи катары көрсөтө алды. Ал жаш илимий кызматкерлердин ак көңүл кеңешчиси жана студенттерди эсинде кала турган мыкты билим берүүчү. Агай институттун жамаатынын арасында чоң кадыр-баркка жана сыйга ээ. Илимди багындырган агай деп билем. Студенттерди эң сонун окуткан, студенттерге эң сонун билим берген агай деп түшүнөм. Азыр коллективде жетекчи катары өзүнүн кызматкерлерине жасаган мамилеси мынай кирнелеп турат. Чоң кичине дебей, эмесине карай ар бирине орундуу мамиле кылып, болушунча адамгерчилик менен койгон маселеси, койгон көйгөйүнү оң жагына чечүүгө дайым аракет кылганы бул кишинин жакшы касиети деп ойлойм. Көп жылдык илимий изилдөө, талант тажрыйбалык конструктордук долбоорлоо жана өндүрүшкө киргизүү жумуштарынын жыйынтыгында гумин жер семирткичтерин жана өсүмдүктөрдү өстүрүү стимуляторлорунун тажрыйбалык партиялары чыгарылып, республиканын түштүгүндөгү жер пайдалануучулар арасында иштетилип жатат. Бул агайдын өндүрүп чыгарган гуманитарлы минералдык суюктук жер семирткичи бардык өсүмдүктөргө жалбырактан азыктандырганга өтө ыңгайлуу болуп, жыйынтыгында өтө чоң түшүмдөргө жетишип атабыз. Эми буну неди каалайт элек дыйкандарга? Берки минеральный жер семирткичке караганда бул кыйла арзан. Эффектилиги ошондой эле. Эгерде бодон кийин болсо, анан биринчи жагы бул любой погодный условияга шартка өзүнүн туруктуусун кармап турат. Анан эмнеси жакшы? Пактаны эрте пышырат, эрте жеткирет. Берки контрольный вариантка караганда производствону где-то 10%-дери эртең болуп калат. Учурда Жоро Мамат Арзиевич тарабынан курамында гуминзатты, гуматты, минералдык компоненттерди, азот, фосфор жана калий жана микроэлементтерди камтыган комплекстүү гуматташтырылган минералдык жер семирткичтер иштелип чыгып, пакта өстүрүүдө дыйкандар арасында чоң пайда алып келген ийгиликке жетишти. Şu preparatı kolduğunuzda 5 yıl oldu. Negizden özüsüleri жақсы, düşünü көп oldu. Erте pişat. Şu deyğandarga aytar, şu preparattan пайдаланган кыла. Негизи жақсы екен, ерте пишат екен, кошакына бары көп екен, көп болот екен. Гумат деген жақсы жалбырактан берүүчү азуу екен. Эки жолу азыктандырдык жалбырактан. Түшүмдүүлүгү өтө жакшы болду. Şu жерден Алатоо деген уруу эркигиле түшүмдүүлүгү 100 центнерден, şu 50 сотық жерден 4,5 тонна мака алдык. Нефть жана газды издөө боюнча бургулоо иштеринде колдонулуучу материалдар республиканын гумин көмүрлөрүнөн күкүм түрүндөгү көмүр жегич рагентин алуу технологиясы жана чопо эритмелерин даярдоо үчүн бентонит сымал чопон негизинде чопо күкүмдөрүн алуунун технологиясы агай тарабынан иштелип чыгып өндүрүшкө киргизилди. Ушундай өндүрүшкө өзүнүн кандайча айтканда өзүнүн ошо разработкаларын киргизебиз деп көмүрдүн составында жаңы бир химия агенттерди разработка кылып, ошону бизде өндүрүштө сынап көргөнбүз да, сынап ошону айнал эмгеги бизге чоң жардам берди да биздин ишибизде. Арзиев Жоро Мамат Арзиевич басмадан басылып чыккан 126 илимий эмгектердин автору. Алардын ичинен 2 монография, жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн даярдалган 15 окуу усулдук колдонмонун автору. 3 аспиранттын илимий жетекчиси. Ал эми үй-бүлөдө балдарга мээримдүү ата, күйүмдүү өмүрлүк жар. Атам өмүрүн ушу илимге арнады. Атам өзү айылдан чыккан. Чоң атабыз мектепте мугалим болгон. Атам ушу институтка келип көп нерсеге жетишти. Кандидат химический наук болду, доктор технических наук болду, профессор болду. Атам өзгө убакыт өткөзөт эле ушу илим мененчи. Анан бизге да көңүл бурат эле, унутпайт эле анычы. Атамдай ата жок десем да болот. Атам мага бир башкача дем, күч, кубат берет. Ушундай адамдын кызы экен деп мен өзүмчө ойлонуп, бир башкача сыймыктанам, башкача сүйүнөм. Агай Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, бир нече ардак грамоталардын ээси. Илим жолундагы татаалдыктарды багынтуу менен Жоро Мамат Арзиевич кыргыз илиминде өз ордун аныктай алды.
Жоро Мамат Арзиевичтин 70 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара биздин университетте өткөрүлдү. Агайдын адамдык жана илимпоздук тагдырында Ош технологиялык университети өзгөчө орунда турат. Анткени агай өзүнүн илим жолундагы ишмердүүлүгүн, педагогикалык ишмердүүлүгүн да дал ушул жерден баштаган. Окуу жайдын ректору профессор Абидов Абдыкадыр Умарович Жоро Мамат Арзиевичти 70 жаш курагы менен куттуктап, куттуу төрөгө чакырды. Жоро Мамат Арзиевич жөнүндө ушу мамиле жасаган адам Жоро Мамат Арзиевич жөнүндө мындай жакшы, бийик ойлорду айтат. Ошондой ойлор ар бир адамда калат деп мен ишенемин. Анан эми сөзүмдүн аягында мен убакыт көп албайын. Ушу Жоро Мамат Арзиевичти дагы бир жолу ушул мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Агайга ушул дагы бир жолу ден соолук каалайм. Үй бүлөсүнө, жакын туугандарына аманчылык каалайм. Аны агайды баягы кыргыздын биздин эме боюнча чакырып, бул жака чакырып куттуктап коюп, биринчи университеттин атынан куттуктап алайлы. Келиңиз Жоро Мамат Арзиевич. Үй бүлө болча. Бул жерде эми эркин сүйлөдүк, бирок мына адестик папкада ушул бул жерде сүйлөнбөгөн дагы сөздөр бар. Мен ойлойм, Жоро Мамат Арзиевич дагы бир убактысы болуп, бош отуруп калганда ачып окуп, өзүнчө бир неме ойдо калат деп ойлойм. Агайдын аты окумуштуулар арасында өзгөчө белги менен айтылат. Анын илимий иштерин жакындан тааныган замандаштары кошо иштеген илимпоздор агайды татаал багытта иш алып барып, ошол багыттын аягына чыгарган эрки күчтүү адам деп билишет. Бир топ азыр жакшы иштердин башында турган Жоро Мамат Арзиевич болуп турат. Жоро Мамат Арзиевичке бекеринен эмес, ошон үчүн мамлекеттик сыйлык, катар дагы сыйлыктардын берилгени. Бардыгыны Жоро Мамат Арзиевич ушуга татыган инсаныбыз. Жоро Мамат Арзиевич, мына азыр болгондо деле Жоро Мамат Арзиевич азыр Улуттук илимдер академиясында чоң бир институтты жетектеп, ал жерде бир топ ушундай бир илимий багыттарга өзү жетекчилик кылып келатат. Кыргыз мамлекетиндеги бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан саясаттын негизги багыттарынын бири аймактарды өнүктүрүү болгондуктан биринчи кезекте айыл чарбасын өнүктүрүүнү колго алуу болуп саналат. Ошондуктан айыл чарбасынын негизги багыттарынын бири күчтүү жана жергиликтүү сырыёлордон жер семирткичтерди даярдоо кыргыз илиминде алгачкы жолу Жоро Мамат Арзиевичтин иштеринде жүргүзүлүп жатат. Президентибиз баш болуп, айыл чарба маселесине абдан катуу маселе коюп атат. Мына ошол айыл чарбаны өстүрүүдө айрыкча акыркы мезгилдерде биздин түшүктө мөмө жемиштүү багбанчылыкка көп көңүл буруп атат. Мына ошол өндүрүүгө сиз чыгарган азык заттар азыркы мезгилде абдан керек. Мына ушул сиздин азыр колдонуп аткан ушул айыл чарбасына керектүү жер семирткичтерди азыр биздин көп пахта өндүрүүчүлөр эмес, багбанчылар дагы жакшы колдонуп атат. Мына ушул сиздин өндүрүлгөн өндүрүшүңүздү мамлекет колго алып туруп, келечекте биздин ушул айыл чарба кызматкерлери үчүн, айрыкча дыйкандар үчүн көп керектүү иштерди жасайт деген ойдомун. Жоро Мамат Арзиевичтин 70 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жыйынга алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн бир топ окумуштуулар катышты. Эл аралык илимий конференция өткөрүлүп, жыйынтыгында жазылган илимий макалалар Ош технологиялык университетинин илимий журналына басмага берилди. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мүнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар.